Ар бир кыргыздын баласы бир бойго жетип чоңойгондо мен киммин, менин чоң аталарым ким болгон, ошол суроолорду берет да. Анан мен дагы бул 2000-жылдары башында ошо чоң атам менен көп сүйлөшчүк ушул темада. Ал биздин чоң аталар ким кандай санжыраны жакшы билген адам катары мага айтып берип турчу да биздин санжыраны. Анан эң негизгиси ошо биздин санжыранын бир кызыктуу окуялары бар. Бул 400 жыл мурун болгон окуя да. Биздин менин ошондо айтканда бир 17-тегим, ата тегим. Ошондон нары көздөй белгисиз да. Каякта азыр кыргыздардын бардыгы эле Долон бийге чейин барат дагы, анан Долон бий ар жагы ким, биз каяктан келгенбиз деген суроо болуп туруп калабыз да бардыгыбыз. Ошондуктан бул тема мага кызык болгондуктан биринчи өзүмдүн уруумду изилдедим, уруумдун тарыхын, санжырасын, анан кийин жалпы кыргыздардыкын. Анан ошол убакта 2006-жылы бул Казакстандын бир форумдары бар болчу. Ошол жерде генеалогия форумдары. Анан ошол жактан мен ДНК жөнүндө окуп калдым да. Азыркы күнү ошо Американын лабораториясына ДНК тапшырса, биз ошол өзүбүздүн тарыхыбызды, то есть популяциялык каяктан чыкканыбызды адам атадан баштап билсек болот экен. Маалыматты мисалы үчүн киши билди. Анан эмне кылып бул маалымат менен адам? Мен ошо 2006-жылы биринчи жолу ошо Американын лабораториясына тапшырган болчумун ДНКны. Ал убакта кымбат болчу. Ошо кымбаттыгына карабай бир 1600 доллар болчу да. Азыркы күндө арзан болуп калды. Ал маалыматтарды алгандан кийин сиздин өзүңүзгө болгон, өзүңүзгө гана эмес, жалпы адамзатына, жалпы элдерге болгон мындай көз карашыңыз толугу менен өзгөрөт да. Маселен, мен көптөгөн балдарды билем. Алар менин жардамым аркылуу ошо Американ лабораториясына ДНК анализдерин тапшыргандан кийин, аны чыккандан кийин айтышат да, менде укмуштуудай өзгөрүүлөр болду. Бул маалыматтарды билгенден кийин өзү жеке өзүнүн жашоосунда, жашоого болгон көз карашындачы. Маселен, сиз кайсы элдер менен кандай генетикалык байланышыңар бар билесиз. Сиз кайсы уруулар менен кандай генетикалык байланышыңар бар билесиз. Анан ошону билгенден кийин, силердин ата тектериңер ким болгон, баарын билгенден кийин сиз мындай жашооңуз дагы жеңилирээк болот да. Маселен, өзүңдү издөө жолундагы чоң жооптор. Анткени себеби мындай да, бизде үйрөтөт го, белгилүү илимден инстинкттер, основной инстинкттерчи. Бул тамак жеш керек, көбөйүү инстинкти да. Анан дагы кайсы инстинкт бар адамзатында? Коргонуу инстинкти да, өзүн өзү коргойт да. Анан ошондой эле бир нерсени билүү дагы бул инстинкт да. Маселен, орусча айтканда любопытство. Это тоже бул дагы адамдагы инстинкт. Эмне үчүн дүйнө жүзүндө
мындай чоң ачылыштар болуп атат. Ар бир нерсенин ачылыштары болуп атат. Анын ачылыштарынын бардыгы ошол инстинкттин негизинде да бул эмне үчүн мындай деген суроолордун аркасында да. Ошондуктан биз адам заты дагы ар бир эркек үчүн кыргыз өзгөчө кыргыздар үчүн эң бир чоң инстинкт бул өзүнүн ата тегин ким болгон ошону издөө болуп эсептелет да. Менин пикиримде ушундай, биз ошол инстинкттин аркасында мен ошол жеке өзүм ошол инстинкттин аркасында өзүмдүн уруумдун тарыхын, өзүмдүн чоң аталарым кимдер болгон, кайсыл жерде жашаган жана мен билгим келди ушул 16-17 атамдан кийинки аталарым ким болгон. Мисалы 3000 жыл мурун, 4000 жыл мурун алар каякта жашаган, кимдер болгон. Мен ошол ДНК маалыматтардын негизинде алардын баарын тактап билип чыктым да.